Биринчиден биздин эң негизги максатыбыз Эстонияга барган иш сапарыбыз бул тажрыйба алмашуу болду. Эстониянын билим системасын кандай түзүлгөн, ошо боюнча маалымат алуу. Өзүңөр билгендей, Эстония эң бир алдыңкы өлкөлөргө кирет. Жанагы санариптештирүү боюнча, окуу системасындагы санариптештирүү боюнча эң бир алдыңкы мамлекеттердин ичинде. Жерден кандай санариптештирүү окуу процессинде кандай өзүнүн таасирин берет, окуу процессинде, иш процессинде санариптештирүү системасы кандай колдонулат, ошолорду биз көрдүк. Кандай мугалимдерди даярдайт система профтехобразованияда, кандай методика менен алар окушат. Ошондой эле национальный система квалификациясын бизге айтып беришти, оценка качествосын бизге айтып беришти. Лицейдердин өзүн барып көрдүк. Иш берүүчүлөр менен кандай жумуш алып барышат, ошолор менен да тажрыйба алмаштык. Эң негизги чоң бир жакшы нерсеси биздин директордордун, лицейдердин директорлору чогуу биз менен барышты. Аларга да мындай бир чоң мотивация болду. Аларга да бир тажрыйба топтогонго да бир өбөлгө түзүлдү десем жаңылышпайм. Өзүлөр барып ошол жердерин көрүп, кандай окуу процессин кандай санариптештирүү кылса болот, кандай иш процесстерин санариптештирсе болот. Ошондой эле аяктын лицейдери кандай иштейт, кайсы ыкмаларды алат, акча табышуу жолунда алар көрсөтүштү. Лицейдердин балдары кандай системасында окуйт, кандай кабыл алат, ошолорду да көрүштү. Лабораторияларын, окуу класстарын көрүштү. Эң негизги максат ошо тажрыйба алмашуу болду. Ошондой эле маалымат алуу, алардын системасы менен таанышуу болду. Лицейдердин эң негизги максаты бул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарын окутуу экен. Ошондой эле жанагы жумушсуз жарандарга окуу процессин иш алып баруу экен. Жанагы кетеринг жактан, ошондой эле ошол эле шаардын ичинде тургундарга өзлөрүнүн кызматын көрсөтүшөт экен. Ошону эле камин жасап берет экен, ремонтун жасап беришет экен. Машинелерин ремонтко берип, ошол жака дагы акча табуу жолдору аябай мындай жакшы шартта түзүлүп. Биринчиден бул жанагы канчалык санариптештирүү, ошо билим системасы, ошо менен бирликте ошо санариптештирүү бүт мамлекеттик кызматтар менен чогуу бир системасы мага аябай жакты. Бул мисал катары айтсам, бала төрөлгөндөн баштап ага бир пин берилет. Ошол бойдон ошол пин на протяжении всей жизни ошо пин менен жүрөт экен. Ар бир жана кызмат алган, мамлекеттик кызмат алчу эмелердин баарын ошо отуруп алып эле үйдөн ала берет экен да. Ошол эле аттестат дейбизби, ошол эле диплом дейбизби, ошонун баары санариптештирүү түрүндө экен. Ошол эле коддорун байытып эле баланын көрө алат экенбиз, кандай окуган, кайсы жеринде шыгы бар десек, ошол могул сабактардан жакшы окуса, анда могул профориентационный жумуштар менен могул кесипке барганга ылайыктуу деп уже бүт ошо баланын кайсы жагына бир шыгы бар, кайсы жагына кайсы сабактарды жакшы окуган, ошонун баары мындай бир онлайн системада көрүнүп турат экен. Анын баары бүт мамлекеттик кызматтагылар ошо баланы көрө алат экен. Ошол системада, санариптештирүү системада болгону мага аябай бир таасир берди десем жаңылбайм. Ошол эле убакта мугалимдердин окуу куралдары, пландары, программалары бүт санариптештирүүлүү. Ар бир директору, ар бир ата эне, балабы, мугалим кандай сабак берип атат, кандай ыкмалар менен сабак берип атат, ошонун баарын ошо системанын ичинде көрсөк болот экен. Ошол эле жактан башка мугалимдер тажрыйба алмашып, ошол эле системадан кирип, ошол эле сабакты
жакынкы Финляндияда кандай берип аткан көрүп, жакшы жактарын өзүнө алып, ушунчалык мындай бир ошо система бүт ата энеге, мугалимге, балага, башка мамлекеттик кызматтарга аябай бир площадка болот экен да. Бүт тарапка ыңгайлуу система экен да. Биз да келечекте ошо система, санариптештирүү системага келсек, мен ойлойм, бул да аябай бир жакшы бир кадам болот. Айтып атышат, бул дагы системабыз дагы толуктанат, дагы бир жакшыртылат деп атат да. Уже жакшы иштеп аткан системаны булар уже дагы эле ойлонуп атышат. Дагы кайсы жерин жакшыртсак, дагы биягында оңдосок депчи. Ошон үчүн биз азыр ошого да чогуу умтулуш керекпиз. Диги конушка ыраазычылык, эң эле программасы аябай камтылыптыр. Аябай жакшы программа түзүлдү. Биз барып билим системасы кандай экен, ошонун тажрыйба алмашууда аябай жогорку деңгээлде өттү. Биздин ар бир барган жерибизде аябай жакшы спикерлер болду. Ар бир койгон презентациялары, лекциялары, биздин суроолорубузга жооп берген аябай мындай бир компетенттүү, профессионально болду. Биз аябай ыраазыбыз. Ушуну жетектеп барган координатордорго, программаны иштеп чыккан специалисттерге, ошондой эле проектке министрлик атынан терең ыраазычылык билдирем. Ушундай жакшы көп долбоорлор болсо, ар бирөөбүз бириксек колдон келет. Жаштарга, аялдарга көмөк көрсөтүп, ушундай кыска мөөнөттүү курстарды иштеп чыгып, санариптештирүү боюнча ошолорду ишке ашырып атканда, бул да бизге аябай бир жакшы шарттарды түзүп атат. Бул жумушсуздукту кыскартуу, жаңы көндүмдөргө ээ болгонго, биздин жаштарга, аялдарга аябай бир жакшы өбөлгө түзүп атат, шарт түзүп атат десем жаңылбайм. Бул проектке мен ийгилик каалайм. Ушундай кызматташтарыбыз күчөй берсин, өнүгө берсин, дагы көп жакшы долбоорду ишке ашырып, ошолорубуз ишке ашырып өлкөбүзгө өнүгүү алып келсин демекчимин.